Бул китеп салынган шкаф жанагы бул столдагы Айтматовдун өздүк буюмдары. Жазуучу бул китеп текчесине өзүнүн эле чет тилдерге которулган чыгармаларын койгон. Ага жакында эле жарык көргөн Айтматов жөнүндө 3 томдук энциклопедия кошулду. Бул Шекер айылындагы Чыңгыз Айтматовдун эксклюзивдүү музейи. Сүйүктүү жазуучусуна тиешелүү экспонаттарды Сооронбай Жээнбеков кызыгуу менен көрүп жатты. Кинофестивалдын Москвадан келаткан конокторун тосуп алуу учурунда Залкар жазуучу Сооронбай Жээнбековго өзгөчө таасир калтырган. Ал Чыңгыз Айтматовдун учкай сөздөрүн жан дилине тутуп келет. Мисалы, анын белгилүү адамга эң кыйын, күн сайын адам болуу деген цитатасын көп айтып, жашоосунда да ушундай принцип менен жашаганга аракет кылаарын билдирген. Жээнбеков Айтматов менен жеке тааныш болгон, бирге иштеген жана өзүнө жакшы сапаттарын сиңирген. Кудайым мени ушундай бир насип кылган, ошондой улуу киши менен бир парламентте бир катарда анан кийин коңшу болуп чогуу отурганга. Депутат болуп келгенде Сооронбай Жээнбеков 40 жашка чыга элегеле. Жаш эл өкүлүнө Чыңгыз Айтматов өзүнүн жөнөкөйлүгү жана оор басырыктуулугу менен эсте калган. Дал ушундай сапаттарын бүгүн талапкердин өзүнөн да байкасак болот. Биз эмне мактанабыз, кыргыздар. Сыртка чыкканда биздин манасыбыз бар, атабыз бар, биздин Чыңгыз агабыз бар деп мактанабыз. Өкмөт тең таластан чыккан деп Сооронбай Жээнбеков өкмөт башында турганда Залкар жазуучунун урматына бир топ демилгелерди көтөрдү. Мисалы, Чыңгыз Ордо мемориалдык комплекстин курулушуна бюджеттен 20 миллион сом бөлдүрттү. Бул Айтматовдун 90 жылдыгы үчүн жасалган иштердин чети гана. Сооронбай Шарипович өзү токтом кылып 70-80 пункттан турган иш-чараларды бекитип берди. Сизге рахмат, Сооронбай Шарипович. Биз ошону иштеп, бул деген ел үчүн, коомчулук үчүн жалпы демеге дагы Айтматов пропагандалоо болуп эсептелет. Сооронбай Жээнбеков Залкар жазуучудай эле тилди жана маданиятка өнүктүрүү боюнча миссионердик ишти улантууда. Ошол эле учурда мамлекеттик тилден тышкары кыргызстандыктар 3 же андан көп тилди билиш керек деген оюн айтып келет. Биздин мамлекетте өнүгүү процесси башталды. Биз кагазда эмес, мурункудай. Чынында ел үчүн, мамлекет үчүн керек 13-17 жылга чейинки улуттук өнүгүү стратегияны кабыл алынды улуттук кеңеште. Ошонун негизинде бүт тармактар боюнча өнүгүү процесси башталды. Бүгүн Сооронбай Жээнбеков баштаган долбоорлору, көтөргөн демилгелери менен өзүнүн эмес, бүтүндөй өлкөнүн кызыкчылыгына кам көргөн лидер болоорун далилдеп жатат. Андыктан элдин добушу Жээнбеков. Сооронбай Жээнбеков. Өлкөдөн кымбат дөөлөт жок.